Ауганстандын борборунда 2 жардыруу болду. Каза болгондордун саны 100дөн ашканы кабарланды. Өлкө намысын коргогон спортчулар сыйланды. Аларга Манас ордени, акчалай сыйлык жана унаалар тапшырылды. Бишкек жана Ош шаарына жаңы мэр шайланды. Мындан ары онлайн болбойт. Билим алуучулар окуусун кадимки режимде улантат. Дүйнөлүк рекорд жаңыланды. Суучу Владислав Шолика Ысык көлдүн 180 чакырымын сүзүп өттү. Жуманын орунттуу окуялары менен эфирде аптагымы саламатсыздарбы. Ауганстандын борбору Кабулда 2 жардыруу болду. Биринчиси Кабулдун эл аралык аэропортунан алыс эмес жерде жарылып, 100дөн ашык адам каза болгонун чет элдик басылмалар билдиришти. 150дөй киши жаракат алды. Жабыркагандардын арасында аялдар менен балдар дагы бар. Маалым болгондой, каза болгондордун ичинен 90-у жергиликтүү тургундар. 13-ü АКШнын аскер кызматкерлери экени тастыкталды. Алар аэропортто көзөмөлдөп жаткан. Экинчи жардыруу АКШ жана Улуу Британиянын жарандары топтолгон мейманкананын жанында болгону айтылды. Ал жерде Англиянын дипломаттары оогандыктарды алып чыгып кетүүчү документтерге кол коюлуп жаткан. Маалыматка караганда, чабуулдар боюнча жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук уюму өз мойнуна алды. АКШнын президенти Жозеф Байден аталган уюмга сөзсүз сокку берерин, аларга жетүүнүн жолдорун табаарын билдирди. Байден муну менен бирге Ауганстанда болуп жаткан окуялардын бардыгына өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна аларын айткан. Ал эми Талибан кыймылы 31 августтан кийин Ауганстандан адамдарды чыгарууга тыюу саларын эскертти. Учурда Кабул аэропортуна кеткен жолдор жабылып, чет элдик жарандар гана өткөрүлүп жатат. АКШ белгиленген убакытка чейин өмүрүнө коркунуч туулган бардык жарандарын жана оогандыктарды чыгарып кетүүнү көздөп жатат. Токиодогу Олимпиада оюндарына катышкан спортчуларга акчалай сыйлык тапшырылды. Алар Чам мамлекеттик резиденциясындагы салтанатта күмүш медалдардын ээси Айсулуу Тыныбекова менен Акжол Махмутов экинчи даражадагы Манас ордени менен сыйланып, 10 миллион сомдон алышты. Ал эми Мээрим Жуманазаровага 3-чү даражадагы Манас ордени тагылып, 7 миллион сом берилди. 3 олимпиадачыга тең президенттин атынан Toyota RAV4 унасы белекке берилди. Белгилей кетсек, акчалай сыйлык Олимпиадага катышкан башка спортчуларга жана алардын машыктыруучуларына, дарыгерлерине дагы тапшырылды. Сыйлык тапшыруу аземинде президент Садыр Жапаров ийгилик жараткан спортчуларга ыраазычылык билдирип, келечекте Францияда өтө турган Олимп оюндарынан 3 алтын медаль күтөөрүн айтты. Ал үчүн жетиштүү колдоо жана шарт түзүп берерин кошумчалады. Ал эми Токиодо күмүш багындырган балбандар Айсулуу Тыныбекова жана Акжол Махмутов 3 жылдан кийин өтө турчу Олимпиадага сөзсүз катышаарын, өлкөбүздүн тарыхына алгачкы алтын байгени алып келүү үчүн болгон күчүн жумшаарын айтышты. Бишкек шаарына мэр болуп Айбек Жунушалиев шайланды. Буга чейин ал Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп иштеп жаткан. Шаар жетекчисин шайлоо маселеси Бишкек шаардык кеңеши тарабынан каралып, депутаттардын 43-ü Жунушалиевдин мэр болуп калышына макулдугун берди. 2 депутат каршы экенин билдирди. Жунушалиев добуш берүүгө катышкан жалгыз талапкер болду. Аны өкмөттүн көпчүлүк коалициясы сунуштаган. Беле кетсек, бул 2020-жылдын октябрь айынан бери алгачкы шайланган мэр. Ал эми Ош шаарынын мэрлигине Алмаз Мамбетов сунушталып, колдоо тапты. Буга чейин мэрдин милдетин аткарып келген Мамбетовго 45 депутаттын баары тең толук катышып, 43-ü макул, 2-өө каршы добушун берди. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев камактан чыкты. УКМКнын маалыматына ылайык, Абылгазиев мамлекеттин казынасына 50 миллион сом төлөп берген. Анын баш коргоо чарасы өзгөрүп, тергөөнүн аягына чейин үй камагында болот. Кыргызстандагы бардык билим берүү мекемелери 15 сентябрдан баштап кадимки режимде иштеп баштайт. Мындай чечим министрлер кабинетинин 25 августтагы жыйынында кабыл алынды. Жыйында билим берүү жана илим министри Болотбек Купешов 2021-2022 жаңы окуу жылында мектептер бардык санитардык талаптарды сактоо менен иштерин билдирди. Анын айтымында, окуу башталганга чейин билим берүү мекемелеринин кызматкерлеринин 70%
55% эмдөө пландалып жатат. Учурда мугалимдердин 55,8% COVID-19 каршы эмделди. Коронавирус пандемиясынан улам былтыркы окуу жылы 1-класстан башка класстарга онлайн башталган. Биринчи чейректен кийин 1-4, 9, 11 класстарга ал эми жашыл аймактагы мектептерге бардык класстарга салттуу окутууга уруксат берилген. Эксперттер онлайн окуу балдардын билим алуусунун сапатына терс таасирин тийгизгенин белгилешүүдө. Эске салсак, өлкө боюнча 2310 мектеп бар. Суучу Владислав Шолика Суу көлдө 180 чакырым аралыкты сүзүп өттү. Ал 22 августта Каракол шаарынан балыкчыны көздөй сүзүп жөнөгөн учурда 180 чакырым артта калганын аны коштоп жүргөндөр кабарлашты. Спортчу сууда бир дагы жабдуунун жардамы жок сүздү. Шоликанын коопсуздугун камсыздоо үчүн куткаруучулар менен дарыгерлер кайыктар менен жандап жүрүштү. Белгилей кетсек, сууда сүзүү боюнча спорттун эл аралык чебери Владислав Шолика болгону 21 жашта. Аптанын өзөктүү окуя айрымына ушулар болду. Башка жаңылыктарды ВБК сайтынан окуп кабардар болуп туруңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.